Президент өзгөчө абалда апрелдин аягына чейин узартуу боюнча жарлыкка кол койду. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14-апрелде Кыргыз Республикасынын президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын мамлекет кызматы билдирди. Жарлыкка ылайык Бишкек шаарынын, Ош шаарынын, Ош облусунун Окат жана Кара Суу райондорунун, Жалал Абад шаарынын жана Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарында өзгөчө абал 2020-жылдын 30-апрелине чейин узартылууда. Аталган жарлык кол коюлгандан тарта күчүнө кире баштайт жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине бекитүү үчүн жиберилет. Буга чейин өзгөчө абал 15-апрелге чейин болчу. Маалымат булагы Барометр Чегиткеji. Белгилүү алып баруучу Максат Давранов өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген билдирүү менен бөлүштү. Бүгүн карантиндин 22-күнү. Карантинде биз менен кошо жаратылышты эс алууда. Негизи табият менен таттуу мамиледе болсок, дайым кооздук бизди курчап турат. Жанымдагы жигитти таанысыздар да. Адамдын кандай экенин сапарга чыкканда билесиң дейт го. Анын сыңары мен Шераны карантинде чогуу жашап, кандай экенин билип атам. Түзүк бала экен. Шергази иним да бүгүнкү күндө эл кызматында. Кечкисин ТВ аркылуу элге акыркы маалыматтарды жеткирип, ошол эле учурда кайрымдуулукка жетишке калып, айтор эл менен жүрөт. Сендей келечегине кайдыгер карабаган, жаш болсо да элим, жерим деген уулду тарбиялаган ата-энеңе алкыш. Пакта жакшы эле болду окшойт деп билдирүү калтырды. 22 жаштагы жигит каза болуп, эл чакырылбай, мал союлбай жерге берилди. Кара Суу районунун Мады айыл өкмөтүнө караштуу Чагыр айылында жаш жигит токко урунуп каза болду. Маалыматты Мады айыл өкмөтүнүн башчысы Жамшит Матанов тастыктады. Маркум 22 жаштагы жигит экени аныкталды. Окуя боюнча эки божомол айтылууда. Биринчиси 22 жаштагы жигит балык уулоо үчүн айылдагы каналга барып, кайырмагы жогорку чыңалуудагы электр чубалуусуна илинип калган. Экинчиси кой кайтарып жүргөндө колундагы суу таягы электр чубалгысына тийип ток урган. Айыл өкмөттүн башчысы Жамшит Матанов маркумдун акыркы сапарга узатуу зыйнаты 11-апрелде өткөнүн билдирди. Бирок көп эл чакырылган эмес жана мал союлган жок. Маалымат булагы Арба Чекиткеji.